BMW X5 avtounasi 16 жаштагы кызды ыргыта сүзүп, окуя болгон жерден айдоочу из жашырып кеткен. Ош Бишкек жолунун таш көмүргө жакын жерде Fit унасы рулга ээ боло албай Нарын дарыясына түшүп кеткен. Күбөлөрдүн айтуусунда жүргүнчү дагы айдоочу дагы эсен аман. Аллахым кырсыктардан баарыбызды сактасын. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте айдоочуну сабап, унаасынын айнегин талкалап салган киши кармалды. Бишкекте көчөдө бейбаштык кылган унаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26 февралда Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 2024 жылдын октябрь айында Чүй проспектиси менен Бейшеналиев көчөсүнүн кесилишинде болгон. Анда Honda CR-V жана Honda Civic үлгүсүндөгү унаалардын айдоочуларынын ортосунда жаңжал чыгып, чыр-чатак айланган. Биринчи унаанын айдоочусу адепсиз сөздөр менен сөгүнүп, экинчи айдоочуга кол салып, денесине жаракат келтирген. Андан тышкары оор буюу менен Honda Civic унаасынын алдыңкы айнегин, каптал күзгүсүн, фараларын сындырып, окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Чогулган материалдын негизинде коомдук тартипте жол коопсуздугуна шек келтирген, укук бузуулар үчүн бейбаштык негизинде кылмыш иши козголгон. Милиция Бишкек шаарында жашаган Ысык Көл облустун тургуну 1984 жылы туулган Жаранга издөө жарыялаган. Сот сыртынан камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандаган. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө изделип жаткан Жаран Бишкектен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. BMW X5 автоунасы 16 жаштагы кызды сүзүп качып кеткен. 2025 жылдын 25 февраль күнү болжол менен саат 21:10 чамаларында Токмок шибинин нөмөт бөлүмүндө Токмок шаарынын Ленин жана Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинен жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Токмок шаарынын ыкчам тобу барган учурда төмөнкүлөр аныкталган. 2009 жылы туулган Жаранды белгисиз айдоочу ак түстөгү BMW X5 үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүп, окуя болгон жерден белгисиз тарапка качып кеткен. Натыйжада жөө жүргүнчү Токмок шаарынын аймактык ооруканасына тез жардам кызматы менен жеткирилген. Бул факты боюнча Токмок шейиптин кылмыш иликтөө жол кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмчөсүнүн издөө тобунун кызматкерлери тарабынан Кемин районунун Орловка шаарынан жол унаа кырсыгына шектүү делип 1977 жылы туулган Жаран кармалып, мындан ары териштирүү чара көрүү үчүн Токмок шебинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, унаасы айып короо жайына токтотулду. Бишкекте милицияны тамашага салган өспүрүмдөр аныкталды. Жалган маалымат берген 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 27 февралда Сверлов риптен билдирди. Маалыматка ылайык 23 февралда саат 20:45 чамасында 102 кызматына 17 жаштагы кызды унаага салып уурдап кетишкени тууралуу билдирүү түшкөн. Дароо айтылган дарекке барган милициянын өздүк курамы маалымат жалган экенин билишкен. Факты боюнча эки өспүрүм райондук милициянын бөлүмүнө жеткирилип, жакындарынын катышуусунда суракка алынды жана административдик протокол түзүлдү. Милиция кыздарды жолугушууга чыкканда этият болууга чакырды. Ички иштер министрлиги акыркы мезгилде суусундуктарга баңгизат кошуп, кыздарга сексуалдык зомбулук көрсөтүү аракеттери көбөйгөнүн эскертти. Тартип сакчылар мындай коркунучту алдын алуу үчүн лакмус кагаздарын колдонууга кеңеш берет. Жолугушууга барган кыздар суусундук ичерден мурун лакмус кагазын салып, коопсуздугун текшерип алышы керек. Эгерде кагаз түсүн өзгөртсө, анда суусундукка баңгизат кошулушу мүмкүн деп билдирди Ички иштер министрлиги. Булак Кактус Кежи.
UFC 315 Валентина Шевченко менен Манон Фиоро биринчи жолу бетме-бет кездешти. Кыргыз мушкери Валентина Шевченко менен франциялык мушкер Манон Фиоро шаршемби күнү UFC 315 пресс-конференциясында биринчи жолу бетме-бет кездешти. Эки мушкер айым Канадада өтө турган UFC 315 турниринин негизги беттешинде кезгелет. Бул алардын биринчи рет бетме-бет кезгелүүсү. Валентина Шевченко UFC уюмундагы акыркы беттешин былтыр 14 сентябрда өткөргөн. Анда кыргыз мушкери мексикалык Алекса Грассону жеңип алган.